Саламатсыздарбы достор. Бүгүн сиздер менен биз CSS селекторлору жөнүндө үйрөнөбүз. Достор, мен бул жерде header деп headerдин ичине меню түзүп койдум. HTML'де селекторлор достор негизинен 5 топко бөлүнөт. Биринчи тобу бул жөнөкөй селекторлор. Аларга эмнелер кирет? Достор, жөнөкөй селекторлорго бул качан биз тегибизди стилдеп жатканда ал тегтин аты менен стилдесек, ал жөнөкөй селектор болот. Же болбосо тегтин ID'си же класстын жардамы менен стилдегенибизде биздин элементти ал жөнөкөй селектор болуп саналат. Мисалы достор, караңыздар, бизде бул жерде header деген тег бар. Эми аны көрөлү. Header тегибиз достор, бизде margin деген бар. Margin деген отступ достор, сырткы элементтин айланасынан сырткы ичиндеги эмес, сырткы боштук болуп саналат. Мисалы бул жерде margin 50 пиксель дегенибизде биздин header элементибиз экрандын өзүнүн сыртынан 50 пикселдик бош аралыкты таштайт. Ал эми padding дегенибизде достор, ал элемент өзүнүн ичинен 50 пикселдик аралыкты таштайт. Мисалы буга достор, биздин header элементибизди көрүү үчүн header элементибизге background бере турган болсок, фон бере турган болсок, мисалы биздин элементибиз blue болсун десе, буну иштетип көрөлү достор. Браузерден иштеткенибизде караңыздарчы достор, бул жердеги биздин headerибиз. Header сыртынан 50 пикселдик боштукту калтырды, ал эми ичинен дагы 50 пикселдик боштукту калтырды. Достор, бул жерде бизде меню бар. Меню элементибизди дагы стилдеп ала турган болсок, list style none дейли дагы. Анын ичиндеги li деген тегибизди, фонт сайзын, текстин биз 24 пикселдик кылалы дагы, color'ын white кылалы. Жана текстти font weight'ибиз биздики достор 500 болсун. Бул деген bold деп колдонсок болот, bold түрүндө болот. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде меню түзүлдү. Менюну эми достор биз узунуна жайгаштыра турган болсок, анда биздин лейбизди, менюбузду display flex десем, аны сиздер түшүнбөй калышыңыздар мүмкүн. Буну display flexти кийинки сабактарда өтөбүз. Азырынча буну display inline элемент кылалы дагы. Жана бунун margin right кылып 20 пиксель. Margin right дегенибизде достор, бул li элементинин оң жагынан 20 пикселдик боштукту калтыр деп жатабыз. Көрөлүчү? Көрдүк достор. Бул жерде биздин li элементибиз inline элемент болду дагы, өзүнөн кийин 20 пикселдик боштукту калтырды достор. Көрдүңүздөр достор, бул жерде биз header, menu, li деп туруп бул элементтерди стилдедик. Мындай элемент стилдөө бул жөнөкөй селекторлордун жардамы менен стилдөө болуп саналат. Ошондой эле достор, бизде бир div ача турган болсок, div ачып, анын ичинде бизде кандайдыр бир div элементибиз эле, өзүнүн div элементтин ID'си бул div элемент деген ID боло турган болсо достор, эгерде бунун ID'си аркылуу стилдегенибизде, ID аркылуу стилдегенде достор, чекиттин жардамы менен стилге жазабыз. ID аркылуу стилдегенибизде бул решетканын жардамы менен ID-ни жазып алабыз. Div элемент деп
жазабыз. Эми бул жерде бул биздин div элементибизди стилдей турган болсок, достор, бул жогорудан отступта калтырсын, жогорудан 50 piksellik отступта калтырсын, өзүнүн узундугу 100 pikсel болсун, ал эми бийиктиги да 100 pikсel болсун, достор. Көрөлү. Так. Эмнени туура эмес жазып алдык? Div элемент. Жана бул жерге бул div, бул блок элемент, деп сөз жаза турган болсок, блок элементи чыкты. Буну бул элементибиздин background'ын red кыла турган болобу. Иштетип көрөлү. Red деген бул жерде биздин элемент чыкты, достор. Бул жерде текстти азырынча тексттин цветин color white кылып тура. Ал дагы бунун оң жана сол жагынан дагы боштук калтыралы. Көрдүңүздөр, бул жерде биздин элементибиз көрүндү, чыкты, достор. Бул деген, достор, биз жөнөкөй стилдерге, жөнөкөй селекторлорго биз эгерде тегтердин аты менен стилдей турган болсок, тегтерди өзүнө элементти, анда жөнөкөй тегтин атын колдонуп жазып, ушундай турда стилдесек болот. Ал эми анын айдиси аркылуу стилдей турган болсок, решетканы жазып, анын айдисинин атын жазып стилдей турган болсок болот. Ошондой эле, достор, бизде дагы бир div ачып алалы дагы. Ал div'ибиздин классы блок боло турган, блок деген класстарга кире турган болсун, жана бул блок деген классты стилдей турган болсок, достор, класстарды стилдегенибизде биз чекиттин жардамы менен класстын атын жазып стилдейбиз. Блок деген классыбыз дагы бизде узундугу 100 pikсel болгон элемент болсун, бийиктиги дагы 100 pikсel болсун. Жана бул бизге тегерек. Border radius 50% дегенибизде, бул анда биздин элементибиз бордери 50%тик радиуста болот дагы, элементибиз тегерек болуп калат. Муну көрөлү, достор. Бул элементибиз дагы background берели, background'ын yellow кылып коелу. Блок. Класс блок деп жазып коеюн бул жерге. Бул жерге жөн гана div элемент деп жазайын. Иштесек, бул жерде да биздин элементибиз чыкты. Бул элементке дагы, достор, маржинин тобун 50 pikselден кылып отступ калтыралы. Көрдүңүздөр, биздин элемент чыкты. Блок деп эле коеюнчу, класс блок деп дагы макул. Бул жерде узундугун жана бийиктигин көбүрөөк кылып коелу. Text align center дейт. Достор, көрдүңүздөрбү? Биз элементтерди анын теги менен, ошондой эле класстын аты менен, же болбосо айдисин аркылуу стилдеп алсак болот, достор. Ошондой эле башка p элементтерин көрсөтө турган болсом, p элементтерин деле p элементин дагы мисалы жерге p деп туруп, колору цвети кызыл түстө болсун.
text line center deylik. Bizce bu жерде tekstimiz azıraак эле болсун. P элементин стилдей турган болсок, bizde P elementi çıktı. P elementin color text align center dedik. Stilimiz nedir? İşte aldı. İşte görsek. Emin işledi. Gördüңүздөрбү? Бул жерде тегтин жардамы менен тегтинде атын жазып стилдесек болду. Достор, бул деген жөнөкөй селекторлор деп аталат. Эми достор, ошондой эле комбинатордук селекторлор бар. Ал селекторлор кандай иштейт, достор? Аны көрө турган болсок, бул жердеги элементтерибизди комментарийге алып туралы дагы. Бул жакта стилибизди комментарийге алып турсак болот. Эми карайлы достор. Комбинатордук элемент дегенибиз достор, мисалы биз div деген элемент бар болсун, div деген элементте бир канча p элементи бар боло турган болсо, бир канча p элементи бар боло турган болсун. Андан кийин div элементинин сыртында да бир канча p элементи бар болсун. Эми достор, биз эгерде бул div'тин ичиндеги гана p'ни стилдей турган болсок, монтип жазсак болот да. Так. Бизде div деген элемент бар, анын ичинде p деген элемент бар. Div p деп жаза турган болсок, бул деген достор, ушул div элементинин ичинде гана p'ге тийиштүү болгон стилди камтыйт да. Мисалы, бул жердеги гана p'лерди стилдей турган болсок, анда мисалы background'ун өзгөртөлү, background'ун yellow десек, караңыздар, бул жердеги гана background p элементинин background'ы сары болот да, буга тиешеси жок болот. Иштетип көрөлү достор. Караңыздар, биздеги div элементтин ичиндеги гана p элементинин фону өзгөрдү, калган элементтин фону өзгөргөн жок достор. Андан кийинки мен айтып кетсем, мисалы бизде мондай деген нерсе бар. P деген нерсе бар. Жана бунун ичине дагы бир div элементи түзөлү дагы. Анын ичине дагы бир p жаза турган болсок, бул жерде текст өзгөрөк болсун. P'ни өчүрүп мындай туралы да. Эми достор, караңыздар, div деп туруп бул чоң барабардыктын жардамы менен p элементин жазып алганда, бул деген достор, ошол гана p элементинин ичиндеги ганагы селекторду, башкача айтканда баласын гана, бул баласы болсо, бул div атасы боло турган болсо, бул ичиндеги балдары болот. Бул div болсо, бул div'тин баласы болот дагы, бул div'тин ичиндегисинин ичиндеги p'си, бул башкача айтканда бул div'тин небереси болуп калат да. Бул небересине стил мондайганыбызда тийиштүү болбойт экен дагы. Онда анда div'тин ичиндеги бала p'ни гана стилде деген болот экенбиз да биз. Мисалы background'ды жанагындай эле yellow кылып чыгарып көрөлү. Бул жерде биздин бул элементтер гана достор стилделет. Ал эми бул div'тин ичиндеги, буну адаштырбай div'теги section дей турган болсом, section деп турайын. Бул div'тин ичиндеги p гана стилделет да, бул section'дын ичиндеги p'ге бул стил тиешеси жок болуп калат экен. Иштетип көрөлү достор. Биздин селекторубуз иштебей калды.
бул жерде divs'ти туура эмес иштетип алыптырбыз достор. Комментарийге алып алыптырбыз. Туура эмес комментарийге алган үчүн биздин немебиз ошибка берип жатыптыр. Эми иштетип көрөлү. Ооба, иштеди. Цветти караңыздар достор. Бул жерде section болсун. Достор, биздеги бул жердеги div'тин ичинде гана тексттин фону өзгөрдү дагы, section'дын ичиндеги p'нин фону өзгөргөн жок. Себеби биз айтабыз да, бул жерде div элементинин баласынын гана фонун өзгөрт, небересинин, башка туугандарынын фонун өзгөрт деп элебиз. Эми андан кийинки стиль бар достор. Бул деген өзүнүн кийинки div'тен кийинки элементтин бэкграундун өзгөрт дегенибиз, биз анда плюс p дей турган болсок достор, анда бул жерде достор div бул жерде бизде div бар, div ачылды, жабылды бул жерден. Андан кийинки p'нин андан кийинки кездешкен биринчи p'нин стилин өзгөртүп коет да. Мисалы, бизде бул жерде өзүнөн кийинки кездешкен биринчи p элементи, бул экинчи p элементи, бул үчүнчү, төртүнчү p элементи достор. Бул жерде биринчи өзүнөн кийинки div туруп плюс p кылганыбызда өзүнөн кийинки биринчи элементтин сүрөт фонун өзгөртүп коет достор. Көрдүңүздөрбү? Бул жалпысынан бул div элементтин ичинде, бул div элементтин ичиндеги p'лер, бул div элементтин ичиндеги section. Ал эми бул бир дегенибиз div элементинен кийинки биринчи кездешкен p болуп саналат достор. Эми достор, дагы бир комбинатордук селектор бар. Ал дегенибиз достор, эгерде биз өзүнөн кийинки p'нин бардыгын өзгөрт дей турган болсок, анда биз бул жерге плюстун ордуна мындай белгини койгонубузда, мисалы, бул жерде section'ды алып турайын. Div элементтин ичиндеги p, андан кийин div элементтин сыртындагы p, бул жакта div элементтин өзүнөн кийинки кездешкен бардык p'лерди цветин өзгөрт десек, фонун өзгөрт десек, мындай процент белгисинин жардамы менен өзгөртүп алат экенбиз. Иштетип көрөлү достор. Көрдүңүздөрбү? Бул div элементтин ичиндеги p, бул болсо өзүнөн кийинки кездешкен бардык p элементи. Достор, ушул менен биз CSS'деги жөнөкөй, башкача айтканда simple селекторлор менен, ошондой эле комбинатордук селекторлор менен таанышып алдык. Достор, кийинки сабакта биз сиздер менен pseudo-класс жана pseudo-элемент селекторлорун үйрөнөбүз. Кийинки сабакта жолукканча саламатта калыңыздар.